Алгач окуу жылынын башталышын 1-сентябрдан 10-сентябрга жылдыруу маселеси эл өкүлдөрү тарабынан демилгеленген. Депутаттардын ою боюнча ал кыргызстандыктардын климаттык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен туризмдин өнүгүшү үчүн оң натыйжа берет. Бирок сайыз учурунан бери өлкөдө 1-сентябрь билим күнү катары белгиленип келет. Ал эми 10-сентябрь кыргыз тили илиминин негиздөөчүсү Касым Тыныстановдун туулган күнү. Мындан улам билим күнүн улуу илимпоздун туулган күнүнө жылдыруу жакшы идея экендигин айтышууда. Анткени мынакей ушул улуу залкар окумуштуу Касым Тыныстановдун туулган күнү менен жаңы окуу жылын баштасак жаман болбойт го деп ойлойм. Анткени биздин жаңы окуу жылын ушу 10-сентябрга жылдыруу боюнча дагы көп себептер бар. Дагы мына мугалимдер эмгек өргүүгө чыкканда мына 1-июндан баштап чыгышат да. Көпчүлүгү суранып атышат. 1-июндан 15-ине чейин күн суук болот дагы деле. Биз ушундан кийин чыксак болот эле деген себептер бар. Окуу жылынын башталышын жылдыруу маселеси бүтүндөй элдин кызыкчылыгына тиешелүү болгондуктан Билим берүү министрлиги иликтөөгө алган. Анын негизинде эл пикир коомдук борбору, ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар арасында социалдык сурамжылоо жүргүзүшкөн. Жайлоолордон элдер 1-сентябрда көчүп келбейт. Көп эле учурда балдар кечигип мектепке келишет же болбосо келсе дагы бирөөлөрдүн үйүндө жашашат да. Ошол мезгилде дагы балдар кичине бир жайлоонун жакшы кезин пайдаланып калса деген ой. Анан үчүнчү албетте жанагы ооруп жийүү, түшүм жыйноо мезгилинде ошол ата-энелерине жардам берсе деген. Күндө эл пикир боюнча 80%дан ашык катышкандардын колдоп аткандар бар да. Бу жерде айрыкча жаштар тез кабыл алышты. Тез кабыл алып тез түшүнүштү. Ал эми ата-энелер, чоң адамдар кичине жайыраак кабыл алышты. Аларга бир түшүндүрүү керек болду. Эл пикир коомдук божомолдоо борборунун иликтөөсүнүн жыйынтыгында башка аймактардын тургундарына салыштырмалуу балдарынын эс алуусун узартууну колдогондордун көпчүлүгүн нарындыктар түзгөн. Ал эми жалпысына мындай демилгени сурамжылоого тартылгандардын 63% колдоого алган. Азыркы учурда жогорку кеңештин депутаттары да колдоого алышууда. Ошону эми 10-сентябрга жылдыруу боюнча жеке менин өзүмдүн пикирим, биз эми ал убакта союз убагында бир расчеттер башкачараак эле да. Азыр эми билим программасы, ошо илим программаларынын баары тең башкача болуп, уже перестраиваться эте баштады да. Мен жеке оюм бул туура эле нерсе. 10-сентябрга, даже 15-сентябрга деле жылдырып мүмкүнчүлүк кылсак болот. Менин оюмча 10 күн эмес, 15 күн кылып коюш керек. Биринчиси, экинчиси, биз эми агрардык өлкө болгондон кийин жайлоолорго чыгат. Баягы балдар үчүн август айынын 15-20-сынан эле малын айдап, баягы эгин-тегин жыйылганга чейин айылдарда бул мындай бир карама каршылыктарга алып келип атат да. Эгиндер жыйылганга чейин алып келип алат дагы малдарын, анан жеп койгон, ушундай маселелер менен бизге кайрылгандар бар. Жалпысына мугалимдердин 64% жана ата-энелердин 50% окуу жылынын башталышын 10-сентябрга жылдыруу балдардын билим алуусуна таасир этпейт деп эсептешет. Аябай жакшы болот эле. Себеби балдар бүтөт да үй жумуштарын баарын. Ошол кезде жыйын терим башталат. Аябай жакшы болот. Айылдагылардыкын жылдырса болот ошо. Көлдөгү, жайлоодо жүргөндөрдү. Тиги шаардагыларды эме окуудан коюп. Шаардагылар окуу берсин 1-сентябрда. Ошентип аталган демилге ишке аша турган болсо, окуунун мөөнөтү кыскарып, мугалимдердин эмгек акысы азайбайт. Ал эми эгер окуу жылы 10-сентябрда баштала турган болсо, анда аяктоо мөөнөтү 25 эмес, 31 майга туура келет. Гүлбарчын Мырзабекова, Чыңгыз Исқақов, Нур Ньюс, Бишкек.